Бишкекте өрөө учуран окуя катталды. 17 жаштагы кыз эркек кишини өлтүргөнү айтылууда. Мээрим Жуманазарова дүйнө чемпионлугунда чейрек финалда жеңилип калды. Бишкекте жаш кыз балкондон секирип өз жанын кыюуга аракет кылган, анын жанын сактап калышты. Унаалар бирин-бирин сүзүп тоголонуп, Ошто өрөө учурган жол кырсыгы катталды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте 17 жаштагы кыздын эркек адамды өлтүргөнү айтылууда. Бишкекте 17 жаштагы кыз 1993 жылы туулган. Эркек кишиге бычак сайып, натыйжада ал каза болду. Бул тууралуу 1-май райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалым болгондой 16 сентябрда болжол менен саат 23:30 чамасында Бишкек ШИПке билдирүү түшкөн. Анда Коюнкозов көчөсүнө жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн биринде чырдан улам 17 жаштагы кыз эркек кишиге бычак сайып, ал жаракатынан улам каза болгону айтылды. Алдын ала маалыматка ылайык 17 жаштагы кыз өзүнө да жаракат келтирген. Бул факты киши өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда 2008 жылы туулган жектүү ооруканада жатат. Окуяга байланыштуу бардык керектүү соттук, медициналык экспертизалар дайындалды. Тергөө иштери улантылууда. Дүйнө чемпиондугу бүгүн килемге Мээрим Жуманазарова менен Нурзат Нуртаева чыгат. Хорватиянын борбору Загреб шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунун 5-күнү кыз келиндер күрөшү менен уланат. Кыргызстандын атынан 2 балбан кыз килемге чыгат. 68 кг салмак категориясында Мээрим Жуманазарова 2021 жылкы дүйнө чемпиону жана Токио 2020 Олимп оюндарынын колу, Париж 2024 Олимп оюндарынын күмүш медалынын ээси биринчи айлампаны өткөрүп 1-8 финалдык беттешин күрөштөн баштайт. 72 кг салмакта Нурзат Нуртаева 1-8 финалда казакстандык спортчу 4 жолку Азия чемпиону жана дүйнө чемпионаттарынын 4 жолку коло байге ээси Жамиля Бакбергенова менен таймашат. Беттештер Бишкек убактысы боюнча саат 14:30 башталат. КамАЗ кулап айдоочусу каза болгон эки нарындагы көпүрө жасалып бүтүп ишке берилди. Транспорт министрлиги алгач көпүрөнүн пайдубалы даярдалып, арматуралар орнотулуп, бетон куюу жумуштары жүргүзүлгөнүн белгиледи. Темир тосмолору жана тиешелүү жол белгилери орнотулган. Азыр көпүрөнүн эки жагына парапет коюу иштери калды. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Мээрим Жуманазарова дүйнө чемпиондугунун чейрек финалында жеңилип калды. Хорватияда өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда кыргыз балбан кызы Мээрим Жуманазарова кытайлык спортчу Жия Лонгко 1-4 эсебинде утулуп калды. Ал 68 кг салмак ченинде күч сынашып жаткан жана биринчи беттешинде атаңдашын ири эсеп менен жеңген болчу. Ал эми 72 кг салмак категориясында Нурзат Нуртаева ийгиликтүү оюн көрсөтүүдө. Ал америкалык Александрия Гладты 8-4 эсебинде жеңип, жарым финалга жолдо алды. Кыргыз балбандары дүйнө чемпиондугунда мыкты жыйынтыктарды көрсөтүүдө. Ырчы Иса Өмүркулов жанын кыюуга аракет кылган кызды куткарып калды. Бишкекте көп кабаттуу үйдөн жаш кыз жанын кыюуга аракет кылды. Окуя болгон учурда Ырчы Иса Өмүркулов байкап калып, дароо жардам көрсөтүп, кызды сактап калган.
Батирди бир күндүк ижарага алып, кумар оюндарын уюштуруп жүргөн топ кармалды. Ички иштер министрлиги 5 адамга карата оюн зоог ишин мыйзамсыз уюштуруу беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирди. Кыргызстанда мыйзамсыз кумар оюндарын уюштургандарга 3 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Кыргыз балбан кызы Айсулуу Тыныбекова чоң спортко качан кайта тургандыгын айтты. Кыргыз балбан кызы Айсулуу Тыныбекова чоң спортко кайтууга даяр экенин билдирди. Ал Хорватияда өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда журналисттердин бирине маек берип жатып айтып өттү. Балбан кыз спортту, айрыкча күрөш килемин сагынганын, кийинки жылдан баштап кайрадан мелдештерге чыгууну пландап жатканын билдирди. Көпчүлүк күрөш күйөрмандарын түйшөлткөн суроого жооп берип кетким келет. Ооба, мен чынында эле кайткым келет. Буйруса кийинки жылдан баштап акырындап баштайм. Жолдошум каршы эмес. Анткени бизди күрөш табыштырган дейт Тыныбекова. Белгилей кетсек, Айсулуу Тыныбекова турмуш жолуна аттангандан кийин спортто тыныгуу жарыялаган. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Фамилия, имя, отчество. Год рождения. Уроженец. Откройте, пожалуйста. Вот там девушка хочет спрыгнуть, пожалуйста, откройте дверь, срочно. Так, 9 этажей, значит, ниже. Ладно, так, тут забыли, на 4 этажа. Выше, выше. Совсем, что ли? Спускайтесь сюда. Девушки, идите. Вы что, блин? Из-за вас там все люди. Девушка, вы же пожалеете сейчас. Что вы мне делаете? Я тут ради вас поднялся. Конечно. Вы из меня дуру делали весь день, понимаете? Кто вы? Я просто здесь проехался и все. Весь, там сколько людей. Вы где живете?